Демек, жасалма интеллекттагы ушунун жыйындысы. Башкача айтканда, адамдын акыл эсине жакын. Нуркасым Аркабаев бүгүнкү семинарда мугалимдин ишмердүүлүгүндө жасалма интеллект канчалык керек экенин, кайсыл платформалар менен иштөө жолдорун айтып берип жатат. Ал учурда ОШМУнун математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институтунда сабак берет. Негизгиси ушу сабак өтүүдө азыркы заманбап технологияларды, студенттердин билимин текшерүү үчүн жасалма интеллектти колдонууну көрсөтүп бердим. Ошону пайдаланып жүрөм дайым. Анан ошондой эле интеллектуалдык окутуучу системаларды дагы колдонуу менен ушул комиссияга жагып, менин сабактарым ушул ийгиликке жетишин деп ойлойм. Университет жыл сайын окутуучулар арасында сынак уюштуруп, жыл мугалимдерин тандап алат. Нуркасым Аркабаев да жакында эле ОШМУнун заманбап лектору 2024 наамын жеңип алды. Мына ушул сынактын жеңүүчүлөрү бүгүн мынтип өз тажрыйбалары менен бөлүшүп жаткан учуру. Эгерде аны жазбай, запросуңуздар жазсаңыздар, сиздерге үстүрүктөн ошо так Алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу максатында уюштурулган бул иш-чара бүгүн ОШМУнун индустриалдык педагогика колледжинде өттү. чечимди бизге чыгарып берди. Же болбосо математикада кадып келе Интерактивдүү баалуу ыкмаларын жана жасалма интеллектти үйрөнүп, тажрыйба ашырам деп келгендердин арасында Өмүркан Шайымкулова да бар. Окутуучулардын убактысын үнөмдөйт экен, биринчиден, экинчиден көп материалдарды таап жасап берет экен. Жасалма интеллект, мисалы үчүн Google'дан айырмасы, Google'да тастыкталбаган материалдар да берилет экен да. Бул жасалма интеллект берген запроска каратып, так генерация жүргүзүп туруп, анан бүт кайсыл жерден алынган маалыматтар ссылкаларындагы бизге шилтемелер аркылуу көрсөтүп коет экен. Уюштуруучулардын айтымында мындай семинарлар өз ишмердүүлүгүндө да сыккан адис гана болбой, заман талабындагы адис болгонго көмөк көрсөтөт. ОШМУнун окутуунун сапат жана методикалык камсыздоо бөлүмү тарабынан былтыркы окуу жылында ОШМУнун мыкты лектору, ОШМУнун заманбап лектору, ОШМУнун заманбап окутуучусу, ОШМУда жаңы келген жаш окутуучулар үчүн педагогикалык дебют жана студенттин өз алдынча ишинин чебери деген 4 номинацияда конкурс өткөрүлгөн эле. Ошол конкурстун өткөрүлгөндөгү жеңүүчүлөрдүн алдыңкы тажрыйбаларын жайылтуу максатында ушул ОШМУда алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу боюнча семинарларды өткөрүп атабыз. Методду оптималдаштыруу, бул окуу процессинин аналитикасы, окутуучуларга өз ыкмаларын жана методдорун өркүндөтүү